Азирети Фатиманын ата-энеси. Сөз башы. Айлана тегереги курма бактары менен курчалган, Араб жарым аралыгында башка шаарларга караганда суусу мол, эли ак бейил, каас катар тизилип салынган үйлөрү, соодагерлер туш тараптан агылып келип буюм тайымын жая салып олтурган шаңдуу базарлары бар. Ар кошкон улуттары менен ар кошкон ооруларды койнуна батырган берекелүү шаар Мадинанын эски аталышы Ясрип болгон экен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам Меккеден жер көтөрүп бул жерге көчүп келгенден кийин Мадина деп атала баштаган жайы бар. Ошол күндөн ушул күнгө чейин шаардын эски аталышы унутулуп деле калган сыяктуу. Анын эскиче аталышын анча мынча кат сабаты кенен ачылган окумал эле жан билбесе, азыр эч кимдин деле эсине келбейт. Адатта агарып таң аткандан баштап шаар ичинде ары бери өткөндөр көп боло турган. Бүгүн андай эмес. Кааланын ичи жымжырт. Кыбыр эткен жандын баары пайгамбардын мечитине топтолушкан. Мечиттин ичи толуп, короосуна, түгүл сыртка чейин кас катар тизилген эл турат. Бул күн Хижрийдин 11-жылы. Рабиул авалдын айынын 12-си, дүйшөмбү күндүн таңы эле. Мусулмандар таңкы намазга топтолушкан. Пайгамбар катуу ооруп жаткандыктан мечитке кадам таштап чыккан дарманы жок. Анын ордуна кайрымдуу досу Азирети Абу Бакир радиаллаху анху жааматка имам болуп, элге багымдат намазын окутту. Пайгамбарыбыз дүйнө менен кош айтышаар кездеги оорусу башталган күн Сафар айынын 29-уна, дүйшөмбү күнгө туура келет. Ошол күнү Али Баки көрүстөнүндөгү бир тажияга катышкан болчу. Кайтып келатканда башы каттуу ооруп, дени дагы заматта көтөрүлүп, түгүл сахабалар анын ысытмасын башына оролгон селдесинин сыртынан кармап көрүп сезишкен. Асыл пайгамбар ооруганына карабастан, туура 12 күн жааматка намаз окуткан. Бул ооруган күндөрүн толук эсептебегенде 13 күнгө туура келет. Адатта пайгамбарыбыз жубайларынын бирөөсүн экинчисинен өйдө же төмөн көрбөй, баарына тегиз мамиле кылып, баарына бирдей камкордук кылчу. Оорусу күчөп, катуу кыйналган күнү пайгамбарыбыз Азирети Маймуна радиаллаху анха энебиздин үйүндө болчу. Аруу жубайлары кареги менен тең айланып, ар бири анын айткан сөзүн аткаруу, мындай турсун, жанын берүүгө да даяр турушту. Каргылданган үнү менен эртең мен кимдин үйүндө болом деп сурады. Асылзаада айымдар анын каалоосун дароо түшүнүштү. Кайсыл үйдү кааласа, ошол үйдө болоосун бир ооздон айтып турушту. Ошондо пайгамбарыбыз башы таңылган, буттары жерге сүйрөлгөн абалда Азирети Фадыл бин Аббас жана Азирети Али ибн Абу Талиптин радиаллаху анха жардамы менен араң басып, Азирети Айшанын радиаллаху анха бөлмөсүнө алынып келинген эле. Ошентип ал бул жалганда куттуу өмүрүнүн акыркы жумасына аруу жубайы Азирети Айшанын жанында өткөргүсү келди. Шашке маалы болгондо пайгамбарыбыз ошол күнү артында кала турган жалгыз кызы Азирети Фатиманын радиаллаху анха кечиккен сезип тынчы кете баштады. Кантип тынчы кетпесин, чыдай албады. Дароо кызына кабар жолдоду. Азирети Фатима дароо чуркап жетип келди. Анын басышы пайгамбарыбыздын басканына абдан окшош болчу. Эшиктин босогосунан эми аттап киргенде атасынын кубанганын айтпа. Кызым, деп бооруна кысып, кайра жыттап тойбой жатты. Анан кызын жанына жакын олтургузуп, кулагына шыбырап бир нерселерди айтты. Азирети Фатима кармана албай ыйлап жиберди. Андан кийин кайра кулагына бир нерселерди дагы шыбырап айтты. Бул ирет Азирети Фатима эмнегедир жылмайып койду. Азирети Фатиманын 25 жылдык өмүрү ушул эки сөздүн, ушул ый менен кубанычтын ортосунда заматта сызылып өттү. Анда эмесе окурман, кеп уролу башынан болсун. Асыл зат. Бул жарык дүйнөгө кимдер келип, кимдер кетпейт дейсиң.
Тирүүлүккө келип көз өткөндөн кийин кумга сиңген суудай аты да, заты да жок болуп кеткен канча жан бар. Ааламга ырайым болсун деп жаратылган асыл пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам тууралуу айтпай туруп, анын асыл зат кызы Азирети Фатима радиаллаху анха тууралуу айтуу да кыйынга турду. Ал тууралуу айтылган нээ бир керемет сөздөрдүн дээрлик көпчүлүгү кайып дүйнөдөн жаңырат. Жараткан Алла Таала пайгамбарыбызга эгер сен болбосоң, ааламды жаратмак эмесмин дейт. Адам ата бейиштин калгасында Алланын ысымы менен катарлаш анын ысымы да жазылып турганын көрүп таң калат. Адамзат тарыхында Алла Таала тарабынан ак менен караны, жаман менен жакшыны бөлүп, ааламдагы уулуу акыйкатты баяндоо үчүн Адам атадан алейхисалам кийин нечендеген пайгамбарлар келип кеткен экен. Алар айткан акыйкатка кулак салып, жараткандын жалгыздыгына, акырет журтунун бар экенине ишенген акылдуу инсандар чыккандай эле. Аларды жалганга чыгарган кемчонтой келесоо адамдар да чыкпай койбоптур. Керек болсо, айрым элчилердин өзүнүн жан этинен жаралган уул кыздары да атасынын сөзүнө ишенбей, каршы чыккан учурлар да кездешкенин жокко чыгара албайбыз. Азирети Нух пайгамбар мына ушундай кишилердин бири эле. Ал өзүнүн перзентине акыйкатты жеткире албаганына жаны кейип, бир кездерде жүрөгү эзилип ыйлаган болчу. Бирок акыркы пайгамбар келгенде абалы башкача болду. Ооба, анын убагында да дүйнө ыймансыздык, сабатсыздык караңгылыгында тыбырчылап, эмне кылаарын билбей, жер бети адам жашаганга болбой турган мыкаачылыктарга чыдабай араң турган кез эле. Колдон кармап куткараар кайрымдуу жанды күтпөгөн жан жок болчу. Ошондуктан акыркы пайгамбар дүйнөгө келе элек кезде ага ыйман келтирип, келер күнүн зарга күткөн ашыктары бар эле. Ооба, зарга күткөн көздөр бир күнү Меккеде жаркырап нур чачыраган кезде ойгонду. Айтылуу Азирети Ибрахим алейхисалам, пайгамбардын уулу Азирети Исмаил алейхисалам, пайгамбардын урпактарынан, бүткүл аалым уламалардын апасы Азирети Фатима энебиздин сүйүктүү атасы Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам дүйнөгө келген кезде буткалардагы айкелдер кулап, жер бетинде таң калыштуу кубулуштар болду. Атасынын кашында олтуруп акыркы сапарга узатарда Азирети Фатима энебиз мунун баарын көз алдынын сыдыра тартылган тасмадай элестетип олтурду. Өзү эмес, атасы да көрбөгөн чоң атасы Абдулланы, Алланын кулу, ууз сүтү оозунан кете элек кезде ажал таап кете берген чоң энеси Аминанын эстеди. Пайгамбарыбыз төрөлөргө 2 ай калганда атасы Абдулла соода сапарынан кайтып келатып, Мадина шаарына жакын жерде каза тапкан болчу. Төрөлгөндөн кийин 2,5 жыл Меккеге жакын жерде Хавазин оорусунун Бану Сат ууругунан чыккан ак сүтүн эмизип, асырап алган энеси Азирети Халиманын радиаллаху анха колунда жүрдү. 6 жашка эми кадам таштаган кезде Мадинага жакын Авва деген айылда алтын апасы Азирети Амина да капысынан ооруп көз жумду. Ооба, эне курсагында атадан, оозунан ууз сүтү кете электе энеден ажырады. Кудайдын буйругу экен. Ошентип томолой жетим калганда чоң атасы Абдулмуталип асырап алды. Чоң атасы да каза болгондон кийин атасынын бир тууган агасы Азирети Алинин радиаллаху анху атасы Абу Талиптин коргоосунда балалыгы, жаштыгы өттү. Азирети Алинин атасы Абу Талип, апасы Азирети Фатима бинт Асад радиаллаху анха пайгамбарыбыздын 6 жашынан баштап 25 жашка чыкканга чейин өз балдарынан артык көрүп чоңойтушту. Азирети Фатима бул үй бүлөнү ошол үчүн жакшы көрчү. Ааламдардын сыймыгы ардактуу пайгамбар кичинекей кезинен баштап турмуштун өйдө ылдый сыноосун көп көрдү. Кой кайтарды, отун ташыды, соода кербендери менен узак сапарларга чыкты, соода сатык иштерине да аралашты. Адамдар арасында коомдун ичинде жашап жетилди.
Бирок адамдардын арасындагы периште сыяктуу адамдык асылдыгын, аруулугун, тунуктугун таза сактады. Жок, Кудай Таала өзү сактап коргоп, эрезеге жеткирди дегенибиз туура болот го. Анткени пайгамбарларды жараткан өзү тарбиялап, жетилтип, анан эң оор, эң маанилүү милдетти берет эмеспи? Ооба. Пайгамбарыбыз 25 жашка келгенге чейин Абу Талиптин камкордугуна жетилди. Аялзаттын асылы. Азирети Фатима радиаллаху анха атасын акыркы сапарга узатаарда апасы Азирети Хадижаны радиаллаху анхада эстеди. Анын өмүрү жаратканга жана пайгамбарга арналган аруу сүйүүнүн дастаны болчу. Көктөн жааган, ыйык кабарга жуурулган өмүр эле. Агарып аткан таңдын нуру, кызарып баткан кечтин айы. Асыл пайгамбарга үмүт берген кыялдар. Ар кандай өрүлгөн жашоонун рахаты менен таардай согулган турмуштун сыноосун аялзаттык асылдыгы менен ээрчитип, барга көппөй, жокко чөкпөй, чийээде жаш балапандары менен жалгыз калган учурда да мөгдүрөбөй, таштан ташка урунган сайын тазарган, аккан сайын аруулаган мөлтүр булактай тунуктугун жоготпогон аялзат эле Азирети Хадижа. Арабтардын эң тээктүү Курайш орусунун Асад уулдары тобунан чыккан Азирети Хадижа энебиз 556-жылы Меккеде дүйнөгө келген экен. Үй бүлөсү да кадыр барктуу үй бүлөлөрдүн катарында эле. Атасынын аты Хувайлид, энесинин аты Фатима. Ата жагынан да, эне жагынан да ал пайгамбардын тегине барып кошулат. Атасы Хувайлид бин Асад меккеликтердин маанилүү иштерде кеңешке таасирдүү адамдарынан болуп, өз уруусунун да башчысы эле. Азирети Хадижа бой жетип, ата энесинин сунушу менен Тамим уруусунун Абу Хаала Хент деген кишиге турмушка чыгыптыр. Бул күйөөсүнөн 3 уулу болуптур. Азирети Хаала, Азирети Хент, Азирети Харис. Бул жолдошу көпкө жашабаптыр. Ал каза болгондон кийин Максум уулдарынын уруусунан чыккан Абу Хент бин Атик аттуу киши менен турмуш куруптур. Бул жолдошунан да бир кызы болгон. Экинчи күйөөсү да көпкө жашабаптыр. Ал каза тапкандан кийин да Меккенин эл алдында жүргөн эң белгилүү, эң бай, эң кадыр барктуу адамдары колун сурап, турмуш куруу сунушу менен көп кайрылышыптыр. Бирок алардын эч бирине макулдугун бербей, аял киши болгонуна карабастан, соода иштерин өзү жүргүзө баштаган. Азирети Хадижа аял киши төмөн саналып, кыз наристелер тирүү бойдон жерге көмүлүп турган караңгы мезгилде эркек киши дагы араң жүргүзө ала турган соода иштери менен алектене тургандай күчтүү жана акылдуу аял болгон. Ооба, турмуштун кыйынчылыгын көп көрүп, ошол түйшүк менен бышып жетилептир. Удаама келген кыйынчылыктар анын тагдырга баш ийүүсүнө, Аллага тобокел кылуусуна кыпындай да терс таасирин тийгизбептир. Ооба, так ошондой. Аны турмуштун катаал сыноолоруна кайра-кайра кабылтып, улуу максат менен келе турган, улуу инсанга жубай болуу жолунда жараткан өзү тарбиялап, бышырып, жетилтип, белгилүү бир деңгээлге көтөргөнгө окшобойбу? 2 эсе көп акы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 25 жашка келгенде абасы Абу Талип мындай деген экен: Уулум, мен ашыкча мал-мүлкү жок кембагал адаммын. Бир канча жылга созулган катчылык бизди бир топ түйшүккө салып койду. Мына, бул сенин ууруңдун кербени. Шамга карай жолго чыгууда Хувайлиддин кызы Хадижа кербенин жетектеп берүү үчүн сенин ууруңдан киши издеп жатат. Хадижага барып, сага да иш берүүсүн суранып, тыйын тыпыр тапканга аракет кылсаң. Жарыктык Абу Талип жакшы ой менен жакшы сунуш айтыптыр. Бирок пайгамбарыбыз ыйбаа кылып баргысы келбептир. Эми алдыны көрө билген көсөм инсандын бир билгени бар чыгаар. Анан Абу Талип өзү барып Азирети Хадижа радиаллаху анха жолугуп, абалды түшүндүрүп, кызмат акысы үчүн 4 нар берүүсүн өтүнүптүр. Жаш,
бирок өтө ишенимдүү кишинин сунушталышын, албетте, Азирети Хадижа ойлонбостон туруп дароо кабыл алыптыр. Анткени биринчиден пайгамбарыбыздын ишенимдүү, намыстуу, дурус киши болгонун баары жакшы билчү. Экинчиден пайгамбарыбыздын жакындан таанууга жакшы мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлоптур. Азирети Хадижа абдан кол ачык, беришен аял болгон экен. Бул сунушка кумганганынан башкаларга караганда эки эсе көп акы төлөп берерин да айта салыптыр. Себеби мындай улуу инсандардын адам акылына келбеген даанышман ойлорун, чечимдерин кээде түшүнүү кыйын эмеспи? Анын бир билгени болгондо, анын үстүнө ал Азирети Хадижа көктөн издесе жерден табылган ардактуу адам эле да. Мына, ушундайча Азирети Хадижа баарына эң ишенимдүү адам катары таанылган, убадасына бек тургандыгы менен белгилүү болгон. Кембагал, бирок өтө намыстуу жигитке башка эч кимге бербеген акыны берүү менен аны кербендин башына өткөрүп сапарга узатыптыр. Ошентип айтылуу пил окуясынын 25-жылында Зулхижа айынын 14-ндө 595-жылы пайгамбарыбыз Азирети Хадижанын кербенин жетектеп биринчи жолу Шамга карай сапар тарткан экен. Бул сыймыктуу кербендегилер болочоктогу касиеттүү пайгамбардын берекелүү сапарына күбө болушат. Пайгамбарыбыз мындай соода кербенди жетектеп эки жолу сапарга чыккан. Азирети Хадижанын пайгамбарыбыз менен баштаган соодагерчилик иши өтө кыска убакыттын ичинде кирешелүү болуп, жакшы натыйжа бере баштаган. Буга ыраазы болгон Азирети Хадижанын пайгамбарыбызга болгон ишеними, жылуу мамилеси күн өткөн сайын арта бериптир. Асыл инсандын бейнеси. Көз жумаарына 5 күн калганда шейшептик күнү оорусу күч алып бүт денеси ысып күйүп баратты. Оорусу күчөп эсинен таанды. Андан кийин кудуктан алынып келинген таза суу, муздак суу болсо жүзүмө сээп, сериңдөткүлө элдин алдына чыгып наасат айтайын деди. Айтканын кылышты. Өзү жакшы көргөн кудуктун муздак суусунан жүзүнө себелетишкенде бир аз болсо да эсин жыйып, бир аз жеңилдеп, анан башы таңылган абалда мечитке чыкты. Минбарга олтуруп элге мынтип кайрылды. О адамдар! Алла Таала жөөттөр менен христиандарды каарына алсын. Аларга Кудайдын наалаты болсун. Алар өздөрүнүн пайгамбарларынын кабырын мечит кылып алышты. О адамдар! Менин кабырымды ибадат кылынган бутканага айлантпагыла. Кимдин артына камчы чапкан болсом, мына менин аркам, келип уруп алсын. Кимге жаман сөз айткан болсом, келсин, дагы менден акысын алсын. Негизинен анын айткан сөздөрү эле эмес, ар бир кыймыл-аракети, ар бир туруш-турпаты толугу менен наасат, толугу менен санат болчу. Ал ааламдардын сыймыгы эле. Жаратылуу жана адеп-ахлак жагынан да адам баласынын эң мыктысы болчу. Бардык пайгамбарлар 6 мүчөсү төп келишкен, эң келбеттүү, сулуу кишилер болушкан. Бирок ардактуу асыл пайгамбар алардын эң сулуусу болчу. Пайгамбарыбыздын куттуу денеси абдан чырайлуу, ар бир мүчөсү бири-бирине абдан келишип төп жарашкан, бою да абдан ылайыктуу, маңдайы, көкүрөгү, эки ийинин ортосуна алаканы кең, узун бойлуу, тик, күмүштөй жаркыраган, ийиндери, булчуңдары, балтырлары чоң, билектери, манжалары узун, колдору жана манжалары шадылуу эле. Курсагы, көкүрөгү менен бирдей болуп семиз эмес эле. Таманы май таман эмес, чуңкур болчу. Бою узундай көрүнчү, бирок өзү орто бойлуу адам эле. Сөөктөрү толку бою салабаттуу, күчтүү киши эле. Арык да, семиз да эмес эле, орточо болчу. Куттуу денеси жибектен да жумшак эле. Башы өтө ашыкча чоң эмес, орточо чоңдукта болчу. Каштары жаңырган айдай же жаадай жарым айлана сыяктуу керилип турчу. Мурду кырдуу, тегерек жүздүү эле. Кирпиктери узун, чоң кара көздөрү мөлтүрөп турчу. Эки кашынын ортосу ачык, бирок бири-бирине абдан жакын болчу. Кабагы бүркөлчү эмес. Эки кашынын ортосунда бир тамыры бар болчу. Капаланганда бой тоюп көп чыкчу.
Улуу пайгамбардын жүзү жаркырап өтө аппак да эмес, кара тоору да эмес. Ушул эки өңдүн ортосундагы гүлдөй кызгылтымга окшош бети нурдуусунан келип, жүзү жаркырап куттуу өңүнөн нур төгүлүп турчу. Көздөрүнүн агында байкалар байкалбас кызгылтымдуу көрүнчү. Диштери берметтей жаркырап, сүйлөгөн кезде кашка диштеринен да нур чачырачу. Күлгөндө оозу жаркып турчу. Чачтары өтө тармал да эмес, өтө түптүз да эмес болчу. Чачы узарып өскөн кезде кулактарынын жумшактарынын өтчү. Сакалы жыш болчу. Бирок узун эмес эле. Бир тутамда ашыкчасын кыркып турчу. Көз жумган кезде чачы жана сакалы эми гана агара баштаган. Чачында жана сакалында 20га жакын ак чачтары бар эле. Денеси таптаза болчу. Жагымдуу жыт sevинсе да, sevинбесе да, денеси жана тери эң сонун, жагымдуу жыттардан да сонун жыттанып турчу. Ким аны менен кол кармашып көрүшчү болсо, ошол күнү кечке чейин анын жыты мурдунан кетчү эмес. Куттук колу кайсы бир баланын башын сылачу болсо, ал балага пайгамбарыбыздын жагымдуу жыты менен башка балдардан айырмаланып турчу. Төрөлгөн кезде дагы таптаза, сүннөт менен киндиги кесилген абалда төрөлгөн. Сезим туюму өтө күчтүү болгон. Өтө алыстан уга алган. Эч ким көрө албаган алыстыкты көрө алган. Баардык кыймыл аракеттери орточо абалда болчу. Бир жерге барчу болсо, шашылчу эмес, оңго солго чайпалбай, оор басырыктуулук менен жолго түшчү. Бирок тез-тез жеңил желпи басып кетчү. Башкача айтканда, адаттагыдай жай баракат бараткандай көрүнчү. Бирок жанында жандат бараткандар ылдам басканына карабай артта калып калышаар эле. Дайыма жылмайып жүрчү. Сүйлөгөн кезде абдан жагымдуу сүйлөчү. Эч кимге жаман сөз айтчу эмес. Эч кимге жаман мамиле жасачу эмес. Эч кимдин сөзүн бөлчү эмес. Мүнөзү жумшак, алпийим киши эле. Корс жана орой эмес эле. Бирок көргөн адамга сүрдүү, сөлөттөө, оор басырыктуу эле. Орунсуз сөз айтчу эмес. Күлгөнү жылмайган сыяктуу сезилер эле. Аны бир көргөн киши дароо жакшы көрүп калчу. Аны менен жолугуп, баарлашкан киши аны чын дилден урматтап, сыйлап, сүйүп калчу. Ал адамдардын кимиси кандай сыйга ылайыктуу болсо, ошого жараша мамиле кылчу. Тууган туушкандарына да каралашып, жардамдашчу, аларга да сый көрсөтчү. Бирок тууган болсо дагы аларды башка кутман сахабаларынан обочо көрчү эмес, башкача мамиле кылчу эмес. Баарына жакшы кызмат көрсөтчү. Өзү эмне жеп, эмне кийсе, аларга да ошону жеедирип, ошону кийгизээр эле. Жеп ичүү жана кийинүүдө жакырдай жашачу. Бардык нерседе аша чаап кетүүдөн сактанчу. Өтө жоомарт, кол ачык, баарына тегиз жакшылык кылып, сый тартуулап, боорукер мамиле жасап, кечиримдүүлүктү жакшы көрчү. Тайманбас, чыйрак, курч киши эле. Ошол эле кезде пейили жумшак болчу. Айткан сөзүнө турчу, дайыма чындыкты айтчу. Бир сөз менен айтканда, ушунчалык сонун адеп ахлагы, акылдуулугу менен бүткүл адамзаттын эң олуусу, бардык алкоо мактоолорго ылайыктуу, татыктуу киши эле. Баш кошуусу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элге кайрылып, акыркы наасатын айтып, минбардан ылдый түшүп элге түшкү намазды окутту. Мындан соң кайра минбарга чыгып барып отурду. Душмандыкка жана башка жагдайларга байланыштуу мурунку айткан сөздөрүн кайталады. Бир киши: "Менин сенден 3 дирхам аласам бар", деди. Пайгамбарыбыз: "О, Фадыл ага, каалаганын бер", деп буйрду. Азирети Фатима радиаллаху анха ошол кезде атасы менен апасынын баш кошкон күндөрүн бир кезде апасынын укканы боюнча эстеп кетти. Азирети Хадижа радиаллаху анха соода иштериндеги өнөктөшүнө жүрөктөн байланып, соода сатык иштерин шылтоосу менен аны үйүнө бат-баттан чакырып, сүйлөшүп турган кез экен. Ага мөмө жемиш кичинекей болсо да белек бечкек жөнөтөр эле.
Пайгамбарыбыз анын жанына барганда тартынып, көзүн жерден албай тыңдачу экен. Азирети Хадижанын болочок пайгамбарга болгон сүйүүсү купуя түрдө арта бериптир. Акыры бир күнү сырын Азирети Ялла бин Умайянын бир тууганы Азирети Нафиса бин Умаяга радиаллаху анхага айтыптыр. Ага бул ишти ыңгайына жараша жашыруун аткаруусун да эскертиптир. Ошентип бир күнү Азирети Нафиса Азирети Мухаммад менен чын дилден сүйлөшүү мүмкүнчүлүгүн таап, ага үйлөнүү убагы келгенин, жакшы, ыйбалуу, намыстуу үй бүлөдөн чыкканын, ошого карабастан буга чейин эмнеликтен үйлөнбөй жүргөнүн, эгер кааласа ылайыктуу жубай таап берээрин кыйытып айтып, ыймандай сырын ачыптыр. Ошондо Азирети Мухаммад үй бүлөнү багып кете тургандай материалдык мүмкүнчүлүктөргө ээ болбогонун, мындай учурда ага эч ким баш кошпой турганын билдириптир. Мындай жоопту уккан Азирети Наафиса сураптыр. Деги өзү бай, сулуу, абийирдүү, ыйбалуу, намыстуу үй бүлөдөн чыккан бирөөнү тапсаңчы, ким болушу мүмкүн? Хадижа. Эгер бул сунуш көңүлүңө туура келсе, бул ишти мага кой. Мен аны менен сүйлөшөм. Азирети Нафиса Азирети Мухаммадтан жакшы жооп алгандан кийин дароо Азирети Хадижага кубанычтуу кабарды жеткириптир. Азирети Хадижа кубангандан Азирети Мухаммадка мынтип кат жазыптыр. Ардактуу адамдын уулу, шек күмөнсүз мен ортобуздагы туугандык жакындыгыбыздан, эл арасындагы сенин теңдешсиз ордуң жана туруш турпатың, адеп ахылагың, кулк мүнөзүң жана аманатка ишенимдүүлүгүң, чынчылдыгыңдан улам сага көңүлүм түштү. Кыязы сен ылайыктуу көрүпсүң. Туугандарыңа айтсаң, жүзөгө ашыруу үчүн ишке киришсе. Турмуш куруу сунушу түздөн түз Азирети Хадижага тарабынан айтылган деп да айтылат. Айрым бир риваяттарда Пил окуясынан 25 жыл, 2 ай 10 күндөн кийин пайгамбарлыктан 15, хижраттан 28 жыл мурун 595-жылы бул куттуу коломто түптөлгөн экен. Пайгамбарыбыз 25, Азирети Хадижа болсо 40 жашта экен. Баарына кеңири белгилүү болгон маалымат ушул. Ошону менен бирге Азирети Хадижанын жашы 30-35 жаштардын арасында болгондугу да тагыраактай көрүнөт. Кээ бир аалымдардын айтымында 28 жашта болгон деп айтылат. Алла элчиси Азирети Хаким бин Хизаамдан радиаллаху анха сатып алган үйүндө Азирети Хадижа менен бирге алгачкы бактылуу түнүн өткөрүптүр. Бул үй бүгүн Каабанын Бабун Наби, пайгамбар каалгаасы деп аталган тарабына туура келет. Бул үй Азирети Хадижанын атасы Хувайлиддин үйү болчу. Ал киши дүйнөдөн кайткан соң мурас катары Хизаамга өткөн. Андан Азирети Хаким бин Хизаамга калган экен. Сүйүү сый-урматка негизделип түптөлгөн. Бул куттуу коломто кыска убакыттын ичинде өз мөмөсүн бере баштаптыр. Пайгамбарыбыз жубайы менен жашаган бул бейпил үй ким болбосун суктанып, тамшанып караган 5 уясы болчу экен. Аль-Батабуни бул куттуу үй тууралуу бир учурда мындай деген экен. Бул үйгө жакындан карай турган болсок, жупунулуктан башка эч нерсе көрө албайсың. 4 бөлмөсү бар. Булардын 3-өө ички бөлмөлөр. Бири кыздарынын бөлмөсү, экинчиси жубайынын бөлмөсү, үчүнчүсү болсо жараткан эгесине ибадат кылуучу үчүн бөлүнгөн бөлмө болчу. 4-бөлмө болсо өзү жана башка бардык адамдар үчүн каралган. Азирети Хадижа пайгамбарыбыздын бардык перзенттерин ошол үйдө төрөлүптүр. Ошондой эле ал ошол үйдө көз жумган экен. Алла элчиси ал жерде толук 28 жыл жашаган жана 13 жыл исламдын нуру менен жаркыраган ушул үйдөн Мадинага хижрат кылгандан кийин Азирети Акил бин Абу Талиб радиаллаху анху үйгө ээлик кылып, кийинчерээк халифалык мезгилдер башталганда Азирети Муавияга радиаллаху анху саткан экен. Азирети Муавия бул үйдү мечитке айландырыптыр. Бул үй убакыттын өтүшү менен ыйыктыгы эске алынбай, урандыга айланып, жер астында калган дешет. Бүгүнкү күндө бул үйдүн урандысы Сафа Марва дөбөлөрүнүн ортосундагы Маса, башкача айтканда ажылык сапарына барганда сая кылган жерлердин астында калган дешет.
Тэ 1912-жылы Харам мечитинин айланасында казуу иштери жүргүзүлгөндө ошол куттуу үйдүн айрым бөлүмдөрү табылган экен. Эмнеси болсо да бул куттуу үйдүн элеси Азирети Фатиманын эч эсинен кетпейт. Пайгамбарыбыз аруу жубайы менен жашаган анын бул бейпил үйү баары түгөл суктанып караган бейиш уясы болгон экен. Азирети Хадижа пайгамбарыбыздын бардык кызматын өзү жасачу экен. Бул куттуу үйдө Азирети Али, Азирети Зубайр бин Авам, Азирети Зайд бин Хариса жана Азирети Айман радиаллаху анхум сыяктуу бак талайлуу белгилүү сахабалар да жашаган. Азирети Хадижа бардык мал-мүлкүн, бар байлыгын сүйүктүү элчиге жумшаптыр. Пайгамбарыбыз Алланын мээрими менен материалдык, моралдык жактан жубайынын колдоо таапtыр. Азирети Хадижанын пайгамбарыбыздан 1 жаш аралыкта уда төмөнкү перзенттери да ушул үйдө төрөлгөн. Касым, Зейнеп, Рукая, Гүлсүм, Фатима, Абдуллах радиаллаху анхум булардын ичинен Азирети Фатима үйдүн эң кенжеси болгон. Азирети Касым. Азирети Фатиманын радиаллаху анха эң уулуу агасы Касым бул жолду хижраттан 26-27 жыл мурун 596-жылы дүйнөгө келген. Ал кезде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам 26, Азирети Хадижа радиаллаху анха энебиз 41 жашта экен. Бала төрөлгөндө акика курмандыгы катары 2 кочкор курмандыкка чалыныптыр. Азирети Касымды Алла элчисинин эжеси Азирети Сафия азат кылган Азирети Салма эне карап, ак сүтүн эмизген эмчек энеси болгон. Касым камсызданган, садага тараткан деген маанилерди туюнтат. Туң уулунун атын атасы өзү койгон дешет. Ошол күндөн баштап пайгамбарыбыз Абуль Касым, Касымдын атасы, Азирети Хадижа болсо Касым, Касымдын апасы деген тергемеге аттар менен атала баштаган. Касым пайгамбарыбыздын көзү тирүүсүндө көз жумган биринчи баласы эле. Касымдын канча убакыт жашагандыгы жана качан каза болгондугу тууралуу түрдүү пикирлер айтылып келет. 7 күн же 7 ай жашагандыгын, сүт эмген жашы толук болгондугун, түгүл улоого мине ала турган жашка келгенин айткандар да бар. 2 же 4 жашында каза болгондугу риваяттарда айтылса да, бул жолду 2 жаш курагында Азирети Зейнеп радиаллаху анха төрөлгөндө 1 жыл өткөндөн кийин дүйнөдөн кайткандыгы тууралуу маалыматтарда чындыкты үлүшү бар. Ооба, Касым 598-жылы Меккеде каза болуп, Жанатуль Муалла мазарына коюлган. Эмчектен чыгаар убагын толук толтура элек кеткени ичиң ачышат. Ботосунан эрте ажыраган энесин сооротуп, пайгамбар анын бейишке барып сүт эмчүү убагын толуктай турганын сүйүнчүлөгөн. Ал үчүн бейиште сүт эмизүүчү бар. Ал сүт эмүү убактысын толуктайт дегенден кийин Азирети Хадижанын жаны жай алган экен. Ошентип пайгамбарыбыз туң уулунан жараткандын буйругу менен эрте ажыраган. Азирети Зейнеп. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бул кызы тууралуу Зейнеп кыздарымдын эң кайырдуусу деп айткан жайы бар. Зейнеп атасынын көркү деген маанини билдирет экен. Ал пайгамбарыбыздын экинчи перзенти, кыздарынын эң уулусу болгон. Азирети Касымдан 1 жылдан кийин пайгамбарлыктан 10, хижраттан 23 жыл мурун 598-жылы пайгамбарыбыз 27, Азирети Хадижа радиаллаху анха энебиз 42 жашка чыкканда Меккеде жарык дүйнөгө келиптир. Азирети Зейнеп жүзүнө нур төгүлгөн, мукамдуу үнү бар кыз болуп чоңойгон. Наристе кезинде багып, ак сүтүн эмизген энеси Азирети Сальма болгондугу айтылат. Акыйка курмандыгы чалынып, чачы кыркылып, элге чачынын орлугунча күмүш таратылган. Азирети Хадижа дүйнөдөн кайтканда кызы Азирети Зейнеп 20 жашта эле. Азирети Рукая. Азирети Рукая радиаллаху анха пайгамбарлыктан 7, хижраттан 20 жыл мурун 601-602 жылдары эжеси Азирети Зейнеп төрөлгөндөн радиаллаху анха 3 жылдан кийин жарык дүйнөгө келген экен. Ал пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам 3-чү перзенти, кыздарынын экинчиси болуптур. Азирети Рукая Алла элчиси 30га, Азирети Хадижа радиаллаху анха энебиз
45 чыкканда төрөлгөн. Азирети Умму Гүлсүм. Азирети Умму Гүлсүмдүн радиалык анха аты Уммая болгон дешет. Бети тегерегинен келгендиктен толгон айдай нур жүздүү болгондуктан Умму Гүлсүм деп аталып калган. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам ортончу кызы. Башкача айтканда төртүнчү перзенти, кыздарынын үчүнчүсү болуптур. 604-жылы Меккеде дүйнөгө келип, Азирети Рукаядан радиаллаху анха 1 жаш кичүү эле. Сүт энеси Сальма. Пайгамбарыбызга эң алгачкы вахий келгенде бул кызы 6-7 жашта эле. Ислам тарыхындагы алгачкы мусулмандардан болгондугу да айныгыс чындык. Азирети Фатиманын дүйнөгө келиши. Каабанын кайра куруу иштери. Пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам бул жарыктыктагы акыркы күндөрү болчу. Жанында жандан артык көргөн жалгыз кыз Азирети Фатима радиаллаху анха отурат. Атасы үчүн дуа кылып, бирде атасынын нурдуу жүзүнө тигиле караса, бирде көздөрү көккө кадалат. Хижрийдин 11-жылы Рабиу-аввалдын айынын 12-си дүйшөмбү күнү мусулмандар таңкы намазга топтолушуп, Азирети Абу Бакир радиаллаху анху жааматка багымдат намазын окутуп жатканда, пайгамбарыбыз Азирети Айша энебиздин радиаллаху анха бөлмөсүнүн пардасын ачып, жааматка карады. Жаамат намазда сапка тизилип турган болчу. Пайгамбарыбыз сахабаларынын намазга турушканын көрүп, тойбой кайра-кайра карап жатты. Андан кийин ууртунан жылмайып, нурлуу жүзүндө айтууга мүмкүн болбогондой кубаныч пайда болду. Ооба, намаз улуу ибадат. Жараткандын алдындагы эң кадырлуу кулчулук. Алла Таала өз даргөйүнө чакырып, кайсиеттүү Исрага сапарга аттанганы, намаз барз кылынган Мираж кечеси пайгамбарыбыздын эсине түштү. Өзгөчө Каабанын жанында намаз окуп жаткан кезде мушриктер тарабынан кортолгону көз алдына тартылып, жүрөгү зыркырап да кетти. Кааба демекчи, ал жөнүндө да айта берсең сөз түгөнбөйт. Кааба жер бетиндеги эң ыйык жер. Ал жер Алла Тааланын үйү. Пайдубалын адам ата түптөгөн. Андан кийин даалай ирет канчалаган пайгамбарлар оңдоп түзөп ибадат кылынчу ыйык жай катары эсептеп келишкен. Бирок мушриктер бир кезде ал жерди бутканага айландырып салышпады беле? Алар кандай гана ыймансыз, кандай гана таш боор адам Кудай атоо, ошондой ыйык жерде жарым жылаңач аялдар сайран куруп бийлешчү экен. Шумдугун куркур, буттарга арнап курмандык чалышып, ошол Каабанын түбүндө олтуруп алып шарап ичип тайрандагандарын айтпа. Бул эмне деген адамгерчиликсиздик, бул эмне деген караңгылык десең, акылдуу адам ушундай да кылмакпы? Жок, алардын акылы жок. Эки буттуу айбан окшобойбу? Бир күнү бир тилемчи аял ошол Каабанын жанында ысырык түтөтүп жүрүп, Каабанын жабуусуна от тутанып өрттөнүп кетиптир. Өрттү эптеп өчүрүшүптүр. Бирок өрттөн Каабанын жабуусу күйүп, күл болуп, тирөөч устундары да жараксыз абалга келет. Анысы аз келгенсип, ошол жылы Меккенин түндүк тарабынан катуу жер көчкү жүрүп, Каабага жетип келиптир. Ошентип Каабанын дубалдарын жарака кетип, кулайын деп араң калган. Ушундай абалда турганда бир күнү каракчылар Каабанын ичиндеги буюм тайымдарды да уурдап кетишиптир. Ошентип эл топтолуп, Каабаны кайрадан тикелеп, оңдоп кайрадан куралы деген чечимге келишет. Бирок эл ичинен бир дагы жан колуна керкине алып бузууга даай албаптыр. Анткени ал Алланын үйү да. Кимдин Алланын үйүн бузууга колу барсын? Ар ойлонуп, бери ойлонуп, эмне кылышты билбей турушканда Валид бин Мугира аль-Махзуми аттуу киши колуна керкине алып: "О, Кудайым, бул жер корко турган жер эмес. О, жараткан, биздин жакшылыктан башка максатыбыз жок" деп керкини бийик көтөрүп туруп, Каабанын дубалын буза баштаптыр. Аны апкарып карап турган элдин баары кооптонуп, коркуп, эми эмне болуп кетер экен деп калышты дейт. Мунун айынан элдин башына бир балее келбегей эле деп жүрөгү түшүп, коркуп турушуптур. Жок, Валид бин Мугирага эч нерсе болбоптур. Бирок ошондой болсо да азыр келбесе кеч келер, кеч келбесе түнү келер, түнү келбесе эртең келер, баары бир нерсе болот эми, деп элдин көбүнү тынчыбаптыр.
Көгүм кирип жер бетин караңгылык каптап, эртеси кайра таң да атыптыр. Кудайга шүгүр дебес жан болобу мындайда. Элдин баарынын жүрөктөрү ордуна келип, демек курулушту уланта берсек болот окшойт деген бүтүмгө келиштир. Ошентип Валид баштап бергенден кийин элдин баары колуна керке алып Каабанын дубалын бузууга ишине киришет. Бул ишке Меккедеги уруулардын баары бир жеңден кол, бир жакадан баш чыгарып, баары ынтымакташа каттуу иштешиптир. Пайгамбарыбыз Азирети Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам ал кезде 35 жаштагы кырчын курактагы жигит экен. Эл менен бирге Каабаны куруу ишине ал дагы катышып калат. Эл таш ташыса, ал дагы жонуна таш көтөрүп, тер төгүп иштептир. Каабанын дубалын көтөрүп бүтүшүп, Хаджарул Асваддын мурунку ордуна жайгаштырууга келгенде чыр чыгат. Ташты биз орнотобуз. Жок, биз коюшубуз керек деп уруу болуп уруша баштаптыр. Себеби ал кадимки жерден жаткан кара таш эмес эле. Анын да узун сабак уламышы бар. Ал касиеттүү таш, аны Алла Таала жер бетине бейиштен түшүргөн деп айтылат. Мындай касиеттүү ташты өз ордуна коюу ар бир урууга сыймык, кадыр-барк, сый-урмат алып келет деп ойлошот. Талаш тартыш күч алат. Бул талаш-тартыштын айынан согуш чыгып кетчүдөй кырдаал жаралат. Бул маселени чече алышпай 4-5 күн өтүп кетет. Акырында Курайштын эң сакалдуу карыясы Абдулмуталиптин тайэкеси, момундардын энеси Азирети Умма Саляманын радиаллаху анха атасы Абу Умайя Хузайфи бин Мугира аль-Махзуми 5-күнү эл алдына чыгып: "О, Курайш тобу, талаш-тартыш менен бул маселе чечилбейт. Андан көрө келгиле, мындай кылгыла. Араңарда калыс өкүм берүү үчүн мечиттин Бани Шайба эшигинен биринчи ким кирсе, ошону калыс кылып алгыла. Ал кандай десе, ошого макул бололу", дейт. Элдин баары бул сунушка макул болуптур. Ошентип дүйшөмбү күнү аталган эшиктен биринчилерден болуп ким кирет болду экен деп күтүп калышат. Ошол кезде басканы салмактуу, дурустугу, ишенимдүүлүгү, айкөлдүгү баарына маалым болгон бир жаш жигит кирип келиптир. Аны көргөн элдин баары бир ооздон: "Мына Аль-Амин, ишенимдүү инсан. Бул Мухаммед бин Абдуллах аль-Хашими. Биз бул жигит кандай калыс чечим чыгарса, ыраазыбыз" деп чурулдап жиберишиптир.